Ассаламу алейкум туугандар. Сиздерге мен жаңы жылга карата тишиңерди жазатып, тишиңерди дарылап алганга стоматологияны көрсөтүп берейин деп кетип атам бул видеодо. Өзүңүздөр көрүп жүргөндөр ар дайым мени билет. Площадь Ильича же болбосо Римская метросунда ушул стоматологияны мен көптөн бери силерге көрсөтүп сунуштап жүрөм. Бул стоматологияда бүгүн менин катталуучуларым үчүн өзгөчө бир жакшы сунуштар бар экен. Туугандар, анан атайын менин катталуучуларым үчүн жана көрүүчүлөрүм үчүн мына жерде экранда көрүп турган болсоңуздар имплант дегенди түшүнөт болушуңар керек. 25 000 рубль турат экен бүгүнкү күндө Москвада. Силер үчүн, мен катталуучуларым үчүн 10 000 рубль кылып берем деп атат. Жана ошондой эле пломба. Эгер биринчи келген 10 адамга менин атыман Мирбек деп айтып келе турган болсоңуздар, 10 адамга бекер кылып берет. Жана ошондой эле брекет рассрочка кылып берет. Бир первоначальный брекетке 5 000 рубль бересиңер, калганын болсо канча убакытка десеңиздер, ошончо убакытка бөлүп силерге жасап берет. Туугандар, анан экранда телефон номерлерин жана ошондой эле адресин көрүп турасыңар. Эгерде алдын ала жазылып келсеңиздер, силерди ар дайым тосуп алып, без очередь караганга даяр экен. Эгерде по пути өтүп баратып кирем дей турган болсоңуздар, кичине күтүп калганга туура келет экен. Болбосо бош болсо адистер силерди дароо ошол момент карап берет. Ошондуктан келе бериңиздер, тиштериңиздерди ар дайым жакшы карап жүрүңүздөр. Ассаламу алейкум туугандар. Кандайсыздар? Денсаулык иштериңер жакшыбы? Кар жаап, кыш келип, жумуш жакшы болуп атат деп угуп атам. Кандай болуп атат силерде? Мен өзүм иште элекмин. Уже бир жума болуп калды. Ошого видеода чыгара албай калдым. Бир жумадан бери аябай катуу ооруп, температура болуп, үйдө төшөктө 4 күн жаттым. Андан кийин 5-күнү чыдабай уже поликлиникага барып, капельница алып, 3 күндөн бери капельницада жүрөм. Бүгүн акыркы капельницага барышым керек эле. Бир күн перекур кылайын деп атам. Через дем барып турайын деп, анткени күнүгө капельница алсаң аябай кыйналып калат экенсиң. Кечээ oyunu капельница алып, бир аз иштеп көрөйүнчү, кичине өзүмдү алаксытайынчы деп иштейин десем, капельницадан аябай кыйын экен. Наша чек болгон кишидей эле бир ызыктай болуп иштей албай же тердеп, баягы клиенттин багаждары болуп калса же детский кресло менен болуп калса түшүп чыкканда тердеп кайра эшикке чыгып териң кургап, ошентип кайра ооруп кала берет экенсиң. Бүгүн Кудайга шүгүр жакшы. Бүгүн иштеп, анан дагы эртең капельницага барып, ошентип жерезени алайын деп атам. Жумуш болуп атат, жакшы болуп атат деп коллегалар айтып атат. Ошого бүгүн байкап көрөйүн дедим. Экинчи күн бирок кандай болот билбейм. Жумуштун башына азыр мен линияга чыгып коеюн. Так. Анан сөзүмдү дальше улантайын достор. Эмне жаңылыктар болуп атат, дагы кандай болуп атат? Парк, Альфа паркын тандайбыз. Парк жөнүндө, Альфа парк жөнүндө силерге айтып жүрөм туугандар. Эгер жакшы ишеничтүү таксопарк издеген болсоңуздар, өзүбүздүн мекендешибиз иштеткен Альфа таксопаркы, парктын комиссиясы болгон 2%, парковый самозанятый болуп кошулсаңыздар 1,5%. Путевой лист силерге ар дайым бекер берилет. Экранда көрүп турган номерге чалып, жазып кошулсаңыздар болот туугандар. Мынакей недельный доходду көрсөтө кетсем, мына 0,00, ошо кечээ понедельник 10 000, 11 000ден киши ашыгыраак иштептирмин. Ага чейин воскресеньедагы иштеп көрөйүнчү деп бир заказ кылып иштей алган жокмун тоже. Ага чейин уже 0 доход, эч кандай жок. Могу приоритет жөнүндө айта кетсем, могу приоритетти менкин көрүп атасыңар, 57 болуп турат. Бая күнчөрөөк байкасаңыздар керек, неме менен жүргөм. 20дан ашыгыраак менен эле. Анткени мен мурункай золото болуп калгам, немем жетпей калып, рейтинг 485-ке чейин түшүп кеткен, азыр 495-ке көтөрүлдү. Ошого көтөрүлдү. Платина болдум, ошого көтөрүлдү. Детский креслога берди 10. Ошого көтөрүлдү. Калганы бар болчу. Мына мойка 4 балл, заправка 4 балл, принятый заказ 15, детское кресло 10, платина 10, рейтинг 495 8, эксперт 6. Ошо менен 57 болуп атат. Могул жерде байкасаңыздар болот, менде жана минус 20 деген жок. Мен мына парк менен эле иштеп жүрөм. Көбүнчө сурап калат. Минус 20 сенден алды эле
-20 мен кантип иштеп жүрөсүң депчи мен айтып келгем буга чейин менден алган эмес депчи. Мага окшогондор деле бар экен, кээ бир водительдерден угуп калып атам, тоже алган жок депчи. Мынакей менде -20 жок. Бул жерде мага азыр год выпуска автомобиля ошол эле жетишпей атат и плюс самозанятый. Ошол эрсиле экөө болгондо менде 77 болмок экен. А так 57. 57 вообще сонун. Анткени баягы 21 демке менен иштеп жүргөн болчумун. Ошол туугандар, бүгүн байкайбыз жумуш кандай болот. Заодно силерге да көрсөтүп берейин кандай болуп атат жумуш. Кар жааса эле жумуш башталат биздики деп күтүп келатканбыз. Кар Кудайга шүгүр жаады. Баягынтеден бирок жумуш болуп атат деп баягы кар жаап атканда аябай мен иштей албай калдым. Эми бүгүн байкайбыз. Бүгүн экинчи күн, бирок слабыйраак. Ошентсе деле силерге болгондой көрсөтүп берем. Видеону көрүп туруңуздар. Кеттик анда. Так, достор. Биринчи заказ болуп кетти. 1 саат 34 минута. Болбосо 46 минута ушундай эле көрсөткөн. Ал 46 минутасын мен 1-2 километр эле жүрдүм. От начала. Охотный рядтан алгам, жана Four Seasons отелден немеге чыктым. Пушкинская метрого чейин эле 46 минутада. А так Химкиге келдим, Родионова улица. 3646 рубль. Эми Яндекс промокод береби, ошентип берет деген ойдомун, потому что это уже бирге бир кошулуп кетип атабы. Мага жазып көрөм. Берсе берди. Бирок Яндекс акыркы күндөр вообще жадный болуп атат го, эч нерсе бербей, Азыр эми бияктан центрге барган толчок го дейм. Пробка башталды аябай. Лучше шарикке кирип коеюн, эми шарикке очередке да тура албайм. Мындай буйрук берип калышы мүмкүн. Берип калса берди. Так что ошондой, достор. Кыйналып кеттим, жеткичекти жаман жөтөлгүм келип, шалдырап уйкум келип. Ошол. Так, туугандар. 40 минутта народного ополчения. 4936 рубльга келдим. Шереметьеводан. Жана очеред жок барган үчүн анча 1 сааттан ашык 2 саатка чукул отурдум окшойт. Заказ менен келген машиналар келип эле сразу 5 минутта, 10 минуттан ичинде алып кетип атышты. Машина жок калганда анан мен алдым заказ. Но зато пустой түшкөн жокмун. Шаарга деле жана обратно түшсөм, шаардан пробка менен, же болбосо шаардан заказ алат белем. Может, короткий заказ, бир заказ кылмакмын, 1-2 рубльдык. Выгодно эле болду, жакшы эле болду. Эми бул жактан иштейбиз. Жанагы Химкиге барганда промокод сурайм деп атпадым эле. Промокод берди. 3 сааттык промокод берди. Так что нормально. Ошол дальше иштейбиз анда. Так, достор, 1812 года бул Поклонная гора улица. Ошол бир остановкасы менен келдик. 2792 рубль. 43 минутта. Дагы бир остановка, жа Поклонная горада бир 15 минуттай турган болчубуз. Ал жактан ожидание басам деп унутуп коюп турмун вообще эле. Бери жагы бир 3,5 ашмак да. Ладно. Так. Дальше иштейбиз, эмне кылабыз? Прямо за нами, брат за рулем, я пишу месседж маме. Мама, не жди нас, не будет сегодня. Папе скажи, что у сына все ровно. Так, достор, биди кандай бийлешиптир. Бул видео бүгүнкү сменадан эмес. Өткөндө болгон сменадан болчу. Бүгүнкү смена кичине скучный болуп аткандан киргизип силердин бир көңүлүңөргө көтөрүп коеюн дедим. Азыр немеге бартам? Химкиге. Химкиден тамактанып, тамак ичип алып, дальше Шереметьевого кирип, Шереметьеводан заказ берсе, бир заказ алып алып,
ошо мен үйдү көздөй кетейин дедим. Бир заказ калды, Кудайым буйрса акыркы. Ошо менен буйрса жумушту жыйынтыктайбыз, достор. Так, достор, ошо Шереметьеводон да чыктым. Детское кресло менен 20 минута 3540 рубль. Ушу менен жумушту аяктадым, достор. Бүгүнкү менен бүттү. Смена ушу менен кыскача бир канча иштедим бүгүн. Ошондо так 14 миңден ашыгыраак иштептирмин. Мындан расходторду алганда өзүмө канча бир 4 миң ушундай эле калыптыр. Экинчи күн негизи эле слабый жумуш, постоянно эле ушундай. Өзүм дагы өзүңөр байкагандай ооруп, жакшы иштей алган жокмун. Жанталашып бары бир айдап дегендей. Бүттү ушу менен, достор, бүгүнкү смена. Эгер суроолоруңар болсо комментарийге жазып, каналга катталып, лайктан баса кетиңиздер. Кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин анда.